Мен да ушул элдин көйгөйүн айта кетейин. Папан айыл аймагында Бөрү деген айыл бар. Ушул айылга Алмаз Акунжанович бала бакча аябай керек болуп атат. Бала бакчанын жери даяр турат. Бардык документтериндагы айыл өкмөттөн чечимдерин чыгарышкан, ушуну 6 айдын жыйынтыгында ашыкча акчалар бөлүнөт деп ойлойм. Дегенде салык бардык жакшы иштеп атат. Ушул 6 айдын жыйынтыгы менен ушул капиталдык салымдар беренесине киргизип, ушул Бөрү айылына бала бакча куруп берсек. Ошону жазып койсоңуз. Кийинки маселе, Ош шаарында Акбура 2 деген конуш бар. Бул конуш Папан айыл өкмөтүнөн шаарга өткөндө АТРдин негизинде. Ушул жерде дагы 1 гектар жер турат. Мектепке, бала бакчага деген. Көп жылдардан бери турат. Ушул территорияга дагы элдер аябай суранып атат, эл көбөйүп атат. Ош шаарында мектеп, бала бакча жетишпейт. Ошого ушул Акбура 2 конушуна дагы капиталдык салымдар беренесинен 6 айдын жыйынтыгы менен жок дегенде быйыл проектисине ПСДсине акча бөлүп берсеңиздер, ушул элдин суранычы, ушуну жеткизип, өкмөт башчыга жеткизип, киргизип берсеңиздер. Кийинки маселе, ошол эле Папан айыл аймагында Кожокелен деген алыска айыл бар. Ушул айылда телефон байланышы өтө начар болуп, кээде иштебей калып атат. Азыр эми билесиздер, телефон байланыш болбосо көп нерсе чечилиш кыйын. Ошого Мегаком компаниясына да мен кайрылдым. Мен сизге дагы айтып кетет элем, ушуну тез арада оңдоп беришиңиздерди суранам. Урматтуу Жылда Эсенбековна, ушул маселе боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуздар, чындап эл кыйналып атат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.